другим дорогам. Они кушают другую еду. Они живут в других домах. Түз эфирде мен кайрадан Алтын Арыстанбекова, саламатсыздарбы? Кече бардык Бишкек шаарынын тургундарына, журналисттерге бүгүн ушул Бишкек мэриянын алдында Азиз Суракматовго каршы акция жүрөт деп айтылган. Буга чейин эсиңизде да болсо керек, мен түз эфирге чыкканмын. Жогорку кеңештин имаратынын алдында атайын ушул Азиз Суракматовду мэрге дайындай турган, шайлай турган Бишкек шаардык кеңешиндеги партиялардын каракчылары орусча чучелосын даярдап алышып, ошону бүгүн 8-август күнү Азиз Суракматовду шайлай турган болушса, ошолор каракчыларды өрттөйбүз, чучелолорду өрттөйбүз деген деп айтышты эле жарандык активисттер. Мына азыр ушул Бишкек мэриясынын алдында ошол акция жүрүп атат. Анда эмесе биз менен чогуу көрүңүздөр. Бұл мерия эми айткандагы бай көпөстөрдүн үйү болуп калды. Бул мерияны мен бай көпөстөрдүн үйү деп айтам. Качанга чейин Бишкек шаары тургундары ушундай бай көпөстөрдүн астында кулдай болуп, өз укуктарын айта албай, бир мындай эметип жүрө беребиз да. Байлардын астында, көпөстөрдүн астында, арам байлардын астында качанга чейин биз учурбай, мейли деп тебилесе да учурбай, башыбызды ылый баш болуп жүрөбүз. Эгер мыйзам жол берсеңер, улардан кул чыгат эле бешке. Мыйзам жол бербейт. Эгер мыйзам жол берсеңер, улардан азыр Суракматовду баш кылып, калгандары төш кылып кул чыгат эле. Мен мындай мерди тааныйм. Мер болсо да мен мындай мер менен башка мер деп эсептебейм. Позор. Суракматов уятыңыз болсо, бер болууга эч кандай сизде моралдык укук жок. Сиз өзүңүз жакшы билесиз. Коомчулук сизге нааразы. Мен сиз болсом азыр чыгып туруп, үйүмө же бир дашама кетип калат элем. Бул позор. Суракматов, позор. Эч кандай сизде бер болууга укугуңуз жок. Жана биз нааразыбыз. Азыр жогорку бияқта Бишкек шаарынын депутаттарын шайлоого бул жерде только оппозиционный каналдар калды деп эсептейм да. Калган эгер каналдын баардыгы азыр ичин тартып атат да. Ошондуктан менде сунуш, биз дагы кирип, ушул депутаттар кандай добуш берет, ошо жерден көргөнү кандай дейсиздер? Давайте ачык шайлоо болсун. Кимиси кандай добуш берди? Ушул жерде турган жарандардын баардыгы көрөлү. Ошондуктан менде сунуш, азыр мэриянын ичине кирели дагы, шайлоо аткан депутаттардын жүзүн көрөлү. Кандай дейсиздер? Давайте кирели. Пусть делегаты зайдут и посмотрят, как они будут голосовать. Это важно очень. Толпой мы не должны заходить. Это провокация. Кто хочет зайти? Поднимите руку. 5 человек. Алича, крест верну? Никто var. Мамля. 7 kişi girip biz Turan Ağız biz. Kanda şayloo болот. Кантип добуш берет, анткени депутаттардын бардыгы фальсификацияланган добуштарды беришет. Жогорку кеңеште да ошол. Бул жерде да ошол. Бардыгын коркуткан, сатып алган, басым менен добуш бергизет. Ошону коомчулук көрүшү керек бардыгын кантип добуш берип атканын. Эгерде бийлик өкүлдөрү коркпой турган болсо, мынакей биз 7 кишини делегат кылып шайладык. Алиша Өмүралиева, дагы ким?
Мавлян Аскарбеков, Айбек Бузурманкулов, аман бол. Өндіріш Тоқтамасыров, Анара Дауталиева. 7 kişi girer. Шайлоонун процессинин бардыгын көрөт. Андан кийин чыгып алар коомчулукка массалык маалымат каражаттарын чакырып маалымат бересиздер. Макулсуңарбы? Мына ушинтип чечим кабыл алат. 7 kişi биздин делегаттарыбыз, биз урматтуу милиция кызматкерлери, урматтуу мэриянын өкүлдөрү силерден суранабыз. Ушул адамдарды киргизип коюңуздар. Рахмат. Жеті киши, Халича, старший Халича, қалғаныңар артқа кеткіле, бардыңар. Ребята, 7 человек, кому разрешено, кто делегат, куда остальные все назад. Даже это не пускает пойти. Халича қайда? Качественно наблюдать. Качественно наблюдать. Качественно наблюдатели, мы имеем право по закону на выборах быть наблюдателями. Мы имеем право по закону быть наблюдателями. Павля! Мы имеем право в качестве наблюдателя. Что за отношение к народу? Мы, горожане, имеем право. Мен айтып отырмын, 7 kişi келсін, рұқсат сұрап отырмын. Бұл ең турасы мұнда барыс эле кирелер да. Анда барыс кирелер. Митингке Не дейт, эмне үчүн киргизбейт? Эми булар аткаруучулар да багыштар. Бияктан эми улутай бирок Рапшан Жээнбековдун бул сунушу абдан актуалдуу. Эң туура. Тил жыйынга чогулгандардан 7 өкүл кирип шайлоо кандай жүрүшүн байкап көрсө, өзүбүз Народ, давайте все отодвинемся. 7 человек вот здесь оставим. 7 человек делегат. Мамбол, оставайтесь. Шпайке. 7 человек Отодвиньтесь. 7 человек оставим. Остальные вот здесь. Идите сюда. 7 человек оставим. Урматтуу актан катышуучулары, бери жылып койсоңуздар. Бери жылып коюңуздар. Вы имеете право. Качественно наблюдать, как имеете право. Нет, даже не вмешивайтесь. нарушаете все порядок. Здесь идет год кеңеши. А это выборы. Согласно кодексу о выборах есть закон, разрешающий наблюдателей, мониторинг. Уважаемый подполковник, генерал. Полковник, вы что меня поднимаете? А генерал, я не понимаю. Жоқ, байқаушы қатарында кірсек болады да. Когда вы нас будете от них защищать? Делегаттар кіреді. Нет, в качестве наблюдателей мы имеем Мавлян право. Байкеев, Халича келиштерин аларга жандырбай. Значит, у вас бар это продажки, это уже ясно. Процесс içinde girgizmeyin. Хорошо, все болды bitті. Жоқ болды, сіздер мұшпай сардыңыз. Енді болды bitті. Рахмат сіздерге, бұл маданият. Бұна біз сұрамыз жоқ деген. Болды bitті. Сізден айтып келіңіз. Шайлоо емес, таңдоо. Келгине, чучулар, төрттө, келгине. Ошоны қойсаң ұшыласыңдар. Делегаттар не Мавлян пошли, что с милицией взять? Они Ладно, барус бедные берем. Мониторинга не будет. Это не выборный процесс, это назначение. Поэтому зачем мониторинг? Блокировала милиция. Дают нам зайти, посмотреть на экране, как проходят выборы мэра. Кашкар, народ наш разрабе. Там специально есть экран,
Люди могут наблюдать. Однако людей не запускают. Мен артында дәл ушул акцияга чогулгандардан атайын өкүлдөрдү чакырып мэрияга шайлоо болуп аткан процессти көргөнгө атайын чакырып биз бардык кирели деп өкүл акцияга чогулган өкүл жөнөтсөмүн деп эшикте Ушул жерде Бишкек шаардык тургундары 7 адамды делегация сайлады. Шайлоо ачык болсун, биз байкоочу каттар катышайлы, шаардык кеңештин депутаттары кандай негизде шайлайт ачык болсун деп 7 делегатты киргизүү чечими кабыл алганбыз. Тилекке каршы расмий бийлик жооп берди. Бул шайлоо процесси биз киргизе албайбыз деп. Муну менен бийлик эмнени көрсөтүп отурат? Бул деген мэр дагы эле жабык эшик артында элдин катышуусу менен ачык эмес жабык өтүп атат. Бул мэр биз мындай шайлоону тааныбайбыз. Анткени шайлоого байкоочулардын катышуусу укугу бар жана милдеттүү. Ошонун баарын жабык түрдө өткөн шайлоону биз тааныбайбыз. Жана бийлик өзү менен элден өзүнүн алыстап жатканын, четтеп жатканын билдирип жатат. Слушай, народ, это же выборы, они сказали. На самом деле, на выборы должны быть наблюдатели от граждан. Нас не пустили, поэтому это не выборы. Это просто прямое назначение на наши головы мэра-настройщика. Поэтому мы сейчас, если не можем наблюдать, закон дает нам право смотреть каждый шаг нового мэра и бдить, чтобы он не застраивал детские садики, чтобы он не трогал наши парки, наши скверы. Поэтому митинг можно уже завершать. Мы все поняли, что они не с народом и не для народа. Горкинеш, Бишкек шаарынын сатылган депутаттары кетсин! Сатылган депутаттар! Сатылган депутаттар! Сатылган депутаттар! Ууру депутаттар! 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 Бар, жоқ, экран, бізді қарауына, айтыптен қара жоғатына кен. Сәлден ашмайды, ой, жақсы. Болдыла. Депутаттар! 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 Каракчылар кетти. Ол карайлы. Урматтуу, урматтуу, катышуучулар, мына